Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен 42-чи видео сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбызды баштаардан мурда мен сиздерге орус тилинин практикалык курсу аттуу китептерди тааныштыра кетейин. Биринчи жана экинчи бөлүгүн алсаңыздар, сөзсүз сиздерге орус тилин дагы да кенен үйрөнүүгө өз жардамын берет. Биринчи жана экинчи бөлүктө болсо падеждер бар, ал эми биринчи бөлүктө болсо совершенный вид, несовершенный вид, будущее время, настоящее время, прошедшее время, өткөн чак, учур чак, келер чак дегендердин бүт бардыгы бул жакта. Ошондой эле сыя мүчөсү эмнени түшүндүрөт, ушул жактан үйрөнсөңүздөр болот. Биринчи китептин ротторду бардыгы кенен берилген, ичинде словарлары дагы бар. Ал эми экинчи китепте болсо падеждер жана татаал сүйлөмдөр, буларды экинчи китептин ичинде. Алыңыздар, орус тилин кенен дагы үйрөнүңүздөр. Анда эмсе биз сиздер менен 42-чи сабагыбызды баштайбыз. 42-чи сабагыбыздын темасы дательный падеж, множественное число. Дательный жөндөмөсү, дательный падеж, көптүк сан. Урматтуу достор, биз сиздер менен дательный падежди айтканбыз. Бул кыргыз тилинде га деген окончанияны берет, га деген мүчөнү берет. Кыргыз тилиндеги га деген мүчөнү берет. Көптүк санда дательный падежде эки окончания коебуз. Биринчиси ам, экинчиси ям. Ам, ям деген окончания коебуз. Мисалы үчүн көптүк санда студенты десек, ошол студенты деген сөздүн аягына ам деген окончания коебуз. Студентам болот. Ошондо демек студенттерге болуп калат. Студентам десек студенттерге. Андан кийин мисалы үчүн мальчики десек балдар, ал эми мальчикам деп окончания койсок, ам деген окончания га дегенди берет. Мальчикам балдарга болот. Андан кийин мужчины десек, мужчины мырзалар, ал эми мужчинам ам деген койсок, тегине мужчинам болсо мырзаларга болот. Мужчинам мырзаларга. Андан кийин эгерде мягкий знак менен аяктаган сөздөр болсо, мягкий знак менен аяктаган, мисалы үчүн водитель болсо, ошолордун көптүгүнө ям деген окончания койсок, кыргыз тилиндеги га деген мүчөнү берет көптүк санда. Водители, водителям деп айтабыз демек. Водители, водителям. Айдоочу, айдоочуларга болот. Андан кийин строители, строители болсо куруучулар, строителям куруучуларга болот. Строителям куруучуларга, строителям куруучуларга. Андан кийин друзья десек достор, друзьям дей турган болсок досторго болот. Друзьям досторго, друзьям досторго болот. Мисал үчүн я посоветовал студентам, аягындагы кызыл менен белгилеп койгон окончаниябыз бул га дегенди берет. Я посоветовал студентам, мен студенттерге кеңеш бердим. Она сказала мальчикам, мальчикам, ал балдарга айтты. Аягындагы кызыл менен белгиленген мүчө, демек бул га дегенди берет. Она сказала мальчикам. Я помог водителям, аягындагы ям деген га деген мүчөнү берет. Көптүк санда ушундай окончания коебуз демек. Я помог водителям, мен айдоочуларга жардам бердим болот. Мен аялдарга ишенбейм дейт. Мен ишенбейм десе, я не верю. Я не верю, значит, женщины болсо, демек женщинам деп айтабыз. Женщинам. Я не верю женщинам. Мен эркектерге ишенбейм. Я не верю мужчинам. Мында дагы нам деген аягына кызыл менен белгиленген окончанияны коебуз. Андрей мугалимдерге жакты. Андрей понравился учителям. Учителям. Дарыгерлерге рахмат. Дарыгерлерге рахмат. Спасибо докторам или спасибо врачам деп айтабыз. Спасибо врачам. Кызматкерлерге айлык беришти. Кызматкерлер болсо сотрудники, сотрудники. Эми ошо кызматкерлерге демекчи болсок, сотрудникам дейбиз го. Га мүчөсүн кое турган болсок, сотрудникам деп айтабыз. Дали зарплату сотрудникам. Дали зарплату сотрудникам. Досторуңа кеңеш бер дейт. Советуй друзьям. Досторго болсо друзьям.
Советуй друзьям. Мерлерге эскертүү. Напоминание мерам. Напоминание мерам. Напоминание мерам. Мерлерге десек, демек мерам деп айтабыз. Жумушчуларга жардам керек дейт, мисал үчүн. Работники, жумушчулар, нужна помощь, работни, кандай болот? Работникам деп айтабыз, демек. Нужна помощь работникам. Муну балдарга айтпа. Не говори это мальчикам. Не говори это детям или детям. Ям деген, ам, ям деген окончание койсок, көптүк санда га дегенди берет деп айттык. Андан кийин ата энеме жардам бердим. Я помог родителям. Эгерде женский род болсо, помогла. Я помогла родителям деп айтабыз. Я помогла родителям. Я помогла родителям. Муну адистерге көрсөтүш керек. Надо показать это специалистам деген окончание коебуз. Надо показать это специалистам. Мен досторума ишенем. Я верю друзьям. Я верю друзьям деп айтабыз. Ал кыздарга айтты. Он сказал девушкам. Он сказал девушкам деп. Демек, ам, ям деген окончание га деген мүчөнү берет. Ата мусталарга чалды. Отец позвонил мастерам. Отец позвонил мастерам. Отец позвонил мастерам. Өрт өчүргүчтөргө чалыңыз. Позвоните пожарникам. Позвоните пожарникам деп айтабыз, демек. Позвоните пожарникам. Анан кийин жардамчыларга рахмат. Спасибо помощникам. Спасибо помощникам. Спасибо помощникам. Мүдүрлөргө кабар бергиле. Сообщите директорам. Сообщите директорам. Сообщите директорам. Мен кошуналарга сунуштадым. Я предложила соседям болот. Я предложила соседям, или если мужского рода, тогда я предложил соседям деп айтабыз. Соседям. Андан кийин китебиздин кийинки бетинде датель падеж боюнча дети разошлись по дома деп турат. Дети разошлись по. Эми дома болсо по домам болот. По деген сөз себеби себеби дательный падеждин предлогу, ошон үчүн домам деп айтабыз. По домам. Дети разошлись по домам, балдар үй-үйлөрүнө кетишти. Советы писателей от советы писателям. Советы писателям демекчи болсок, демек жазуучуларга кеңеш болот. Урматтуу достор, мына ушинтип көптүк санды жасап кете бересиздер. Көптүк санда демек 2 окончание койлат деп айттык. Мен буну бул жакка жазып коем. Сиздер демек көптүк санда га деген мүчөнү кыргыз тилинде берерин билип алдыңыздар. Кийинки сабактардан дагы жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.